Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин кезектеги жыйынында эл өкүлдөрү кыргыз-казак чек арасындагы абалды талкуулашып, Казакстан тарабынан чек арадагы көзөмөлдүн күчөтүлүшү ишкерлерге өтө огурчулук келтирип жатышканын белгилешти. Кыргызстан мүчөлүк кылган Евразиялык бажы биримдигиндеги министрлерди жана бөлүм башчыларын кайрадан чакыртып алуу маселеси көтөрүлдү. Экономика жана фискалдык саясат комитетинин мүчөсү депутат Азамат Арапбаев иштебеген министрлерди жумуштан кетирүү керек деп эсептейт. Бүгүн 22 күн 10 октябрдан баштап Казакстан мамлекети ошол чек арада аябай көйгөйлүү чоң маселени жаратып, биздин ишкерлерге, биздин жөнөкөй жарандарга дагы, жөнөкөй өтүп аткандарга дагы аябай чоң маселе козгоп, ошол жерде очередь мына көрүп атасыздар, маселе чоңоюп атат. Анан мен маселе койгонум, биз ээктин мүчөсүбүз. Бүгүнкү күндө биздин 2 министр, менимче 5ке чейин бөлүм башчысы бар. Ошолор эмне жумуш жасап атат бул тармакта, ошол жеңилдетүү Казакстан менен азыркы маселелерди чечүү боюнча. Эгерде алардын колунан келбесе, биз андай министрлердин эмне кереги бар деген маселени көтөрдүм эле. Эгерде алар өз жумушун так аткарбаган болсо, анда алмаштыралык. Айрым депутаттардын айтуусунда Евразиялык бажы биримдигиндеги Кыргызстан тараптан дайындалган министрлердин аты жөнү ким экенин да билишпейт. Аты жөнүн билбейт экен. Биз тааныбайбыз да аларды. Тааныбаган үчүн, алардын эмне жумуш аткарган үчүн маселени көтөрүп атабыз да. Аларды менимче өкмөт. Министрликтер эмне жумуш кылып атат? Эмнелерди чечип атат? Бир да жолу биз көрө элекпиз. Же маалымат каражаттарынан, же бир Казакстан менен сүйлөшүп жүргөндөрүн, же бир ушуна бүгүнкү күндө көрүп атасыңар, кырдаал биздин чоң жүк ташуучу машиналарыбыздын баары тең 20 километр чейин созулуп кире албай турган учурда кандай чараларды колдонуп атат, эч ким белгисиз, билбейбиз да. Ошон үчүн мен бул депутаттын айткан сөзүнө да кошулам. Алардан чакыртып алып, керек болсо сурасак болот. Эмне отурасыңар, эмне жумуш кылып атасыңар? Хотя бирөөсү келип маалымат бериш керек да. Хотя интервью бериш керек. Ошондой маалыматтар жогунан эчтеке кылбагандай сезилип турат да. Ал эми жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Алтынай Өмүрбекова Евразиялык бажы биримдигине кирүүдөн мурун Кыргызстандын бардык мүмкүнчүлүктөрүн эске алып, изилдөөдөн кийин гана мүчөлүккө кириш керек эле дейт. ЕАЭСке киргенче биз бардык ошол жанагы рисктерди карап чыксак, шашылбай, эмне болушу мүмкүн, кандай болушу мүмкүн, өзүбүз даярбызбы, жана тех регламенттерибиз, жаңы тех регламентке ылайыктуу иштей алабызбы, бүт жанагы көрсөтүлгөн иш-чараларды өз мөөнөтүндө үлгүрөбүзбү ишке ашырганга деп ошолордун баарына тең жооп берип, анан кирсек, бул эми бир маселе. Алтынай Өмүрбекованын айтымында бажы биримдигине киргенден кийин күнөөлөрдү издебей кыргыз-казак чек арасында түзүлгөн кырдаалды өкмөт жогорку кеңеш менен биргеликте чечүүсү керек деди. Мен ойлойм, бул жерде бүгүн өкмөт келет. Өкмөттү да угабыз, кандай иш-чараларды өткөрүп атат. Бирок мен ойлойм, ошол балким өкмөттүн алы жетпей атат бүгүнкү күнү. Ошондуктан мен баягы сунуш киргиздим, төрага баш болуп, биздин жанагы парламенттик достук тобундагы депутаттар, биздин белгилүү тажрыйба алуу депутаттарыбыз, фракция лидерлери Астанага барып, бул маселени чечкенге аракет кылыш керек. Биз дагы парламент катары ушул площадканы иштешибиз керек. Министрлер жөнүндө, ал министрлерди мен өзүм дагы бирөөсүн да көрө элекмин. Парламентке алар чакырылган эмес, балким комитеттерге чакырылып атат. Бирок алардын дагы мындай полномочияларын караш керек да. Алар бүгүнкү күнү бул маселени кандайча чечкенге укуктуу. Анан ошол өзүнүн полномочиялары менен эметпей аларды ошол маселелерди чечкенге аракеттерин жумшабай атса, анда сөзсүз түрдө аларды ал жерден чакырып алыш керек. Кыргызстан 2015-жылы август айында курамына Орусия, Казакстан, Беларусь жана Армения кирген Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгон. Анын алкагында биримдиктин аймагында өндүрүлгөн товарларды техникалык жөнгө салуунун тартибине өтүүдө Кыргызстан үчүн 2 жылдык өткөөлүү абал киргизилген болчу. Андан бери Кыргызстан менен Казакстан өлкөлөрү бир бажы биримдикте экенине карабай, бир айдан бери соодагерлер, дыйкандар жана жөн гана карапайым калк чек арада түзүлгөн кырдаалдан жабыр тартып келүүдө. Маселе качан чечилери азырынча эч кимге белгисиз.
Азамат Айтбаев, Азамат Жумадилов, Атайын Next TV күндүн темасы.